Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, sizler menen bir жаңылык boyunca bölüşöйүн деп чечтим. Бүгүн мынакей Кудайыма шүгүр. Аллахымдын мүмкүнчүлүгү менен, günөөмдүн көптүгүнө карабастан, илимдин алсыздыгына карабастан, Аллах Таала bir китепке biraz мээнет кылып, эмгек кылып, кичинекей bir китепчени 544 беттен турган Этика энциклопедиясы деген китепке bir жарыкка чыгарганга Аллах мүмкүнчүлүк берди. Бул китептин тарыхына токтоло турган болсок, бул китепти өзү Абу Бакр бин Мустафа деген чоң bir алым киши Индия өлкөсүндө Гуджарат областындагы İslam Üniversitesinde bu sabak bergen çoğun ustazlardan ошол kişi şu kitapты жазып чыккан. Ana bu kitap çıkkandan keyin çıgar zamat ele India elin bilesizler. Kança kılımdardan beri İslam dini mehnetler bolup kelatat, adabiyatlar öte köp. Biroq ошолорго карабастан миллиондогон bunga konkurent болгон adabiyatlarga карабастан adamdын ар бир adamdын desek болот жашоосунан орун алган bir kitapтерден. Sizlerden de ошого үмүт бар, иншалла ушул китебибиз ар бириңиздин жашоосунан орун алат деп. Эмне себептен? Себеби бүгүнкү күндө биздин эң алсыраган учурубуз, могу биздин алдыбызда келе жаткан 21-22 кылымдар Kuday Taalam kança rızkı beret Allah'ıma belgili. Bırak aldığımızdaki bolğan uçur hazır bizde finansıy krizis bizde kütüp turgan jok. Sebebi bardığımızın yüzde barçılık alhamdulillah. Her bir üybülöde tamma kaşı başka açkadan ölü otkan adam jok. Bırak bizden bu başımızga gelatkan күндө adam gerçiliktin krizisi bizden başımızga kaptap geletat. Adam gerçiliktүүлүк jok da. Süylösö bir çınçılıklı süylöböйт, işene albaysың, muameleni bilbeybiz, adepti bilbeybiz. Oorulu adamды көргөнү барасың, барсак барган болсок дагы да кээде барбай да коебуз. Ооруп калганын билип туруп да барбайбыз. Бирок баруу исламдын чоң бир адеби эле. Баргандан кийин ал жерде эмне кылыш керек адебин билбейбиз. Кабырга барып алабыз, кабырдын адебин билбейбиз. Улуу менен кандай урматташ керек, кичүүнү кандай ыззатташ керек билбейбиз. Мына ошол туурасында 1900 сүннөт жана адептерди өз ичине камтыган. Ар бир адептердин астында анын далили жазылган. Дагы бир өзгөчөлүгү күнүмдүк жаңы оокаттардын дагы. Мисалы уюлдук телефондорду кантип иштетебиz? Ал телефондорго байланыштуу Кур'ан, хадис, ислам дини эмне деп айткан, ошол туурасында дагы жакшы ишенимдүү далилдер менен келтирген, эң мыкты деңгээлде түзүлгөн бир китептердин бири болуп саналат деген үмүттө. Ушул эмгегимде иншалла сиздерге Кудайым буйруса чыккандыгын жарыялайм. Кимдер колдон келген болсо иншалла ар бириңиздер окуп ушул булактан пайда алгандын аракетин кылыңыздар. Эгерде кандайдыр бир кемчиликтерге көзүңүздөрдөн өтүп калса, албетте кемчиликтүү адамбыз, кемчиликтери болушу мүмкүн. Эгерде аны биздин айтылган бул жерде сайт бар, ошо сайтка кабарлап койсоңуздар, сиздерден иншалла чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Адеп деп өзү эмнени айтат? Адеп деп кыргыз тилинен, негизи бул араб тилинен алынган, түп маанисин алганда башкаларды, өзгөлөрдү чакыруу деген маанини туюнтат. Бул дегени адептүү адам өзгөлөрдүн падышасы болгон жүрөктү өзүнө чакырып турат деген сөз. Адеп дегени бул ислам термининде жараткан Алла менен, жаралгандар менен мыкты деңгээлдеги мамилени адеп деп айтылат. Кыргыз ата бабаларыбыз буну бир сөз менен улууну урматтоо, кичүүнү ыззаттоо деп кыска нуска түшүндүрүп кеткен. Адепти урматтуу туугандар, адептүү адам алкыш алат, адепсиз адам каргыш табат дегендей, бул ар бир адам адамдын жаны сыяктуу болгон ажырагыс бир бөлүгү деп эсептелет. Адебиң жок, айбандан айырмаң жок болуп калат да. Ошондон келиңиздер иншалла ушул китептен колдон келишинче пайдаланалы, ичиндеги адептерди колдон келсе медресе окутуу жайларда дагы өзүнүн окуучуларыбызга сабак берсек болот. Мечиттерде карапайым элге, жалпы элге сабак өтсөк болот. Үйдө балдарыбыз, кыздарыбызга, үйдөгүлөргө таалим тарбиятты өтсөк болот. Аллахым баарыбызга ушул китепчебизди пайдалуу кылсын, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирген болсун.